Быйыл Кепилдик фонду ачык акционердик коомунун уставдык капиталы дээрлик 6,5 миллиард сомго чейин көбөйтүлдү. Мындан улам мекеменин ишмердиги банктардан күрөөсү жок насыя ала албай жаткан жүздөгөн дыйкан фермерлердин жана ишкерлердин көйгөйүн чечүүгө өбөлгө болду. Президент Садыр Жапаров фонддун бир жылда аткарган иштерине баа берип, кийинки жылы кепилдикке берилүүчү каражаттын суммасы жана аны алуу шарттары жеңилдетилерин белгилеген. Темага Самат Асипов токтолот. Өлкөдө мамлекеттик же жеке коммерциялык банктардан болобу ишкерлер насыя алууда күрөө маселесинен көп кыйналып келгени белгилүү. Ишкерлердин, анын ичинен дыйкан фермерлердин бул көйгөйүн чечүү максатында мындан 5 жыл мурун Кепилдик фонду ишке кирген. Уставдык капиталы 72 миллион сом менен башталган мекеменин бюджети азыркы күндө 6,5 миллиард сомдон ашты. 2400 ишкерлерге биз кепилдик бердик. Алардын көлөмү 3,5 миллиард сом болду. Биздин өнөктөш банктар 12 миллиард сомдон жогору кредиттерди беришти. Мунун баары ишкерлерге аябай жакшы жардам берди. Кепилдик фондунун ишмердиги айрыкча пандемиядан жабыркаган ишкерлер үчүн көмөк көрсөтүүдө чоң ролду ойноду. Бул тууралуу белгилеген президент Садыр Жапаров фонддун уставдык капиталы жыл санап өсүп жатканын, мындай аракеттер мындан ары дагы улантыларын билдирди. Былтыр октябрдан кийин тез арада 2 миллиард сомго кошумча капиталдаштырылып, пандемиядан жабыр тарткан ишкерлерди колдоого 10% чени менен насыялар берилди. Быйыл 2,5 миллиард сом суммасында Кепилдик фонд кошумча капиталдаштырылды. Азыр анын уставдык капиталы 6,6 миллиард сомду түздү. 6 миллиард 600 миллион сом түздү да. Бул эмне берет? Бул банктар талап кылган залог күрөөгө коюу деген баледен элди кутулттук. Күрөөсүз эле азыр 3 миллион сомго чейин насыяларды алууга мүмкүн болду. Фонд ишкерлерге кепилдик гана бербестен өз каражатына өндүрүш, кайра иштетүү тармактары боюнча долбоорлорду ишке ашырууга өткөн. Башкармалыктын төрагасы Малик Абакировдун айтымында, кийинки жылдан тарта кепилдик берүүнүн көлөмүн эселеп көбөйтүү пландары бар жана жетекчилик анын жол жобосун азыртадан ойлонуп койду. 1 миллиард 200 миллион кепилдик берилсе быйыл 21-жылы. Эмдиги жылы биз 2,5 эсе көбөйтүп, 2,5 миллиардтан көбүрөөк кепилдик бергенге даярбыз. Уже пландар түзүлгөн. Муну болсо биз региондорго, чоң заводдорго, кичинекей ишкерлерге бүт баарына берген атабыз. Мындай жол менен Кепилдик фондунун ишмердүүлүгү бизнес долбоорлорду ишке ашырууга, жаңы жумуш орундарынын түзүлүшүнө жана иштеп жаткан орундарды колдоого, ошондой эле аймактардын экономикасынын өнүгүүсүнө көмөктөшүүдө. Жаңы жылдан тарта мекеме иш натыйжалуулугун арттыруу максатында бир нече ири долбоорлорду ишке ашыруу алдында турат.